Пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам имам Бухари, имам Муслим риwayat кылган хадисте мындай дейт. Анна набия саллаллаху алейхи вассалам qal: "Al-yadul ulya khayrun min al-yadil sufla." Төмөн жактагы колго караганда, төмөн жактагы ылдыйкы колдон үстүнкү кол жакшыраак. Жана өзүңө караштуу адамдардан баштагын. Wa khayru sadaqati ma kana an zahri ghinan. Sadaqanын эң жакшысы байлар берген садака жакшы болот деп. Анан өзү кыйналып атса, анан кайра айтыла берсе, байкуш өзү жеп аткан нерсесин да бериши мүмкүн экен да, эгерде байлар бербесе кайрымдуулугун. Ошон үчүн мүмкүнчүлүктү Кудай Таалам кимге берди? Байлык жагынан, каражат жагынан. Ошол адам бериш керек болот. Kimde kim ушуну жеңилдете турган болсо, ушу көйгөйлүк, бирок каражат жагы кыйынчылык болуп, Алла Таала анын да ишин эмне кылып коет? Жеңилдетип коет. Kimde kim бирөөнү канааттандырып, жашоосуна бир шарт түзүп бере турган болсо, Кудай Таалам келечекте сизге дагы эмне кылып берет? Шарт түзүп берет дейт. Мына ошондуктан келечекте балдарыбыздан аалымдар, карылар, Кудайдан корккон, таква адамдар чыксын деген максатта жакшылыгыбызды жасай берет экенбиз. Анткени Ибрахим алейхиссаламдан эмне кылган? Көзүмдүн карегинде болгон бир таква, жанагы артта келаткан муундарды алдыга жетелей ала турган, бир имам боло турган. Имам дегенде кандай? Бизге окшогон эмес. Кадимкиде элдин бардык жагын кандай гана суроо пайда болсо, ошол жагына өзүнүн лидерлигин көрсөтүп, жетелей ала турган бир имамдарды ахиретти көздөй, Фирдаус бейишин көздөй жетелей турган bir urpaklardan bere gördük. Kim dua kılgan? İbrahim aleyhissalam. Ошол сыяктуу биз да дуа кылышыбыз керек. Кыямат күнгө чейин урпактарымдын бардыгын ыймандуу кыла көр. Мага ыймандуу, Кудайдан корккон, анан китеп окууну сүйгөн, Куран окууну сүйгөн, каарылардан боло турган, каары болбосо да каары келеди чыгара турган бир урпактардан мага бере көр деп Кудайдан дайыма суранышыбыз керек. Мисалы Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын хадисте келип атпайбы мисалы? Кимде ким ушо өрнөк катары Куранды калыс Кудай үчүн жаттаган болсо, сөз түрдө атасынын башына, апасынын башына эмне кийгизилет? Тажы. Сен каары балаң бар болгон үчүн деп. Болгону Кудай үчүн болуш керек ошол каарлык. Анан Куранды жаттаган адам Кудай буйрса калган илимди дагы жаттап кеткенге бат жөндөмдү жеңил болот. Дейл Карнеги айткандай. Психолог болгон го. Мусулмандардын 300 барактан турган китеби бар. Ошолорду жаттаган адамдар болот арасында. Ошолордун памятинен, эс тутумунан өткөн күчтүү эс тутум болбойт. Булардын эс тутуму башкача болот деп. Эми каарлар анан мусулманчылыкта Куран деп айткан эмес, мусулмандардын 300 барактан турган китеби бар, белгилүү Куран. Мына каар келет карасаңыздар, ушунчалык зейни памяти күчтүү болот. Өткөнкү жумада айткандай, хейтерлик кылганга убакыт да калбайт экен. Азыр ушундай топтор пайда болбодубу? Хейтер деп коет. Аны мисалы мен сизди тааныбайм деле. Бирөөлөр менден суранат, топ болуп алганбыз. Давай мына адамды жамандай издейбиз да, сизди жамандай беребиз. Тааныбайм да, көргөн да мен сизди. Бирок жамандап кой дейт, мен жамандап коерм. Мен муну билем, бул акмак биги бул деп жаза берет экен. Кыяматта мунун сурагы болот. Хейтер деген термин жаңы кирип келди бизге. Ошон үчүн бул боюнча да жоң албай айталып жатабыз. Эртең кыяматта бизден сурайт ушуну Кудай Таала. Эмне үчүн артта келаткан муундарга, эл арасында жүргөн хейтерлик кылып аткандарга эскертүү берген жоксуңар, эстеткен жоксуңар деп. Анткени Алла Таала Куранда айтат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сумма латусалунна яумаидин анин наим. Кыямат күнү мен берген неаматтар жөнүндө сөзсүз сураласаңар деп. Жанагындай хейтерлик кылып, гыйбат кылып алып бакта турсун. Кудайдын берген жакшылыгына да жооп берет экенбиз. Ушул мен берген жакшылыктарды кайсы жолго иштеттиң? Туура иштеттиңби? Туура иштеткен жоксуңбу? Мисалы менин кесибим араб тил грамматикасы боюнча сабак берем. Фик боюнча, хадис боюнча, акыйда боюнча сабак беребиз мисалы биз алыбызды жетишинче. Ошону мен кокус бир жөндөмдүү, таланттуу балдар келип сабак алам десе, мүмкүнчүлүгүм болуп туруп, мен бербей койсом, үйрөтпөй койсом, кыяматта суралам ушул боюнча. Эмне үчүн анда сен үйрөткөн жоксуң деп. Себеби дегенде биз
Кудай үчүн илимди алдык да, эми Кудай үчүн бир жеринде жашырбай кайра артта муундарга беришибиз керек. Көрбөйсүзбү? Болбосо Кудайдын берген неаматы бул. Ал эми жанагындай хейтерлик, ушакчылык жана башка бузукулук боюнча ал турган нерсе, сөзсүз түрдө суралат экен мисал боюнча. Ошол үчүн билген туугандар болсо, кимди билип калсак айтышыбыз керек, алдан кылбан, ой болбойт. Эртең сен бала чакаңдын сүйкүмдүү, калыс сүйлөгөн, так сүйлөгөн, ак иш кылган бир сүйкүмдүү аталардан болушуң керек деген кеп кеңешибизди беришибиз керек. Муну түбү жакшылык калып келбейт. Анан дагы пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын хадиси бар. Бул хадисти имам Тирмизи риваят кылат. Ядхулул фуқарау ал-джанната qabla al-aghniya bi 500 амин. Кыямат күнү бейишке кедейлер байларга караганда 500 жыл эртерээк кирет деп бейишке. 500 жыл эртерээк кирет. Байлар эсеп кысабын берип, төлөмдөрүн тияқпаған, каяка төлөгөн, каяка берген, не кылып тапкан, аларды сурак саптын берип бүткүчө, кедейлер ассаламу алейкум, биз силерди бейиште күтүп туралы деп, акырын секин кирип алып кетип калат экен да. Биз биягы көзүбүз кычкан бойдон калып калат экен, башка болот экен биз, мен абалым эмне болот эми деп. А бул жактан эсеп кысабын берип чыкканча кедейлер эмне кылат экен, биринчи 500 жыл мурун бейишке чыгып кетет. Анан бизде суроо пайда болот, андан эмне, анда баары кедейге айланып алалы деп. Азыр анда жыйынтыгы келет азыр. Этеги келет. Өтөбүз аны да.